Бул ымыркайлар үчем алардын төрөлгөнүнө 20 күн болду. Мухаммед Юсуф, Мухаммед Расул жана Сафия ымыркайлардын ден соолугу азыр жакшы. Эртең үйлөрүнө чыгарылат. Апасы Зухра дагы эгиздин түгөйү. Ал учурда 6 баланын энеси болду. Чоңу ногунусы. Чоңу 2 кило 850 грамм төрөлдү. Экинчиси 2 кило 300 грамм. Анан үчүнчүсү 1,5 кило төрөлдү. Балдарды состояниясы жакшы. Кудайга шүкүр, бардыгы эмип атат. Эмеси ден соолугу жакшы. Толук жакшы неме менен төрөлүштү. Үчемдин ден соолугунан кабар алып Жогорку Кеңештин депутаты Айнуру Алтыбаева, Ош шаарынын биринчи вице-мэри Сайыпжан Турдоев жана ЮНИСЕФтин өкүлдөрү келип, бүгүнкү 20 ноябрь бүткүл дүйнөлүк балдар күнү менен куттуктап, ала келген белектерин тапшырышты. Мухаммад Юсуф и Мухаммад Содик. Прекрасные имена. Мына сизге бул белек балага. Ошондой эле бүгүн 20 ноябрь күнү туулган балдардын абалы менен таанышып, аларга да белектерди тапшырышты. Граждандарыбыз төрөлүп отурат. Мен сиздерде мына жогоруда депутатайымыз жакшы сөздөрдү айтып кетти. Негизинен биринчиден мен сиздерди шаарыбыздын мэри Талабек Насырбековдун атынан, мэриянын жеке өзүмдүн атынан жеке ыраазычылык билгизип кетем. Дайыма биздин Кыргызстаныбызда ушундай өнүгүү болсун. Келечек ээлерине мамлекет тарабынан камкордук жылдан жылга жакшырууда. Маселен, быйылдан тарта балдарга сүйүнчү да берилип жатат. Ошондой эле Жогорку Кеңештин депутаттары да 2019-жылдын бюджетин кароодо каражаттын көпчүлүк бөлүгүн балдар бакчаларын курууга, мектептерди салууга бөлүнүүсүн сунуштап жатышканын Айнуру Алтыбаева белгилеп кетти. Толук ушул мектепке чейин баягы бүт даярданып барса, өзүнө да балага жакшы да. Мектептеги мугалимдерге жакшы. Ошон үчүн азыр бир Жогорку Кеңешке дайым ушул бала бакча маселеси көп көтөрүлдү. Өткөндө өкмөттүк дасаат болду бул маселе боюнча. Мектептердин мына азыр Жогорку Кеңеште биринчи окуудан өттү. 19-жылдын республикалык бюджет ал жерде дагы ушул бөлүнгөн акчанын 3 миллиард бөлүндү. Ошон көбү ушу мектептерге, бала бакчалардын жаңы имараттарына биз сунуштап атабыз, мен ойлойм. Ош шаарында 10 айдын ичинде 8889 аял көз жарган. Бул өткөн жылга салыштырмалуу көп. Анын ичинен 253 эгиз, 2 үчем төрөдү. Ал эми төрөт учурунда энелердин өлүмү Ош шаарында катталган жок. Төрөт көбөйдү. Былтыр 1 жылдын ичинде 8117 төрөт болгон. Быйыл 10 айдын ичинде 8889 төрөт болуп атат. Мына ал буйруса декабрга чейин, декабрь бүтөр менен бир 10 миңге чыгабызбы деген оюбуз бар да, өзүбүздүн прогнозубуз боюнчачы. Бүткүл дүйнөлүк балдар күнүнө карата 7 дубандын төрөтканаларында ушуга окшогон акциялар өтүп, балдар биздин келечек деген ураан менен аларга белектер берилип жатат. Феруза Ашымбаева, Элеман Акпаев, Айбек Үсөнұлы, жаңылыктар.